Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Ташиев менен Ятимовдун жолугушуусу. Эки тарап олуттуу чечим кабыл алды. Кыргызстан менен Тажикстан чек ара маселелери боюнча бир катар принципиалдуу чечимдерди кабыл алышты. Бул тууралуу Кыргызстандын УКМК төрагасы Камшибек Ташиев Тажикстандык кесиптеши менен жолугушуудан соң билдирди. Алар кечээ 1 декабрда Сооди облустун Бустон шаарында жолуккан. Мен бардык чечимдерге келүүгө аз калды деп ойлойм деп Ташиев кийинки сүйлөшүүлөр Баткен облусунда өтө тургандыгын белгиледи. Тажикстандын УКМК төрагасы Саймон Ятимов Кыргыз-Тажик чек арасындагы Варух Хожай Аалуу анклавын колдонуу боюнча тараптар бир чечимге келишкенин айтты. Негизги эки көйгөй боюнча принципиалдуу чечимге келдик. Биринчиси Варух Хожай Аалуу жолуна тиешелүү. Бул боюнча маселе чечилди деп эсептейбиз. Экинчиси маселе мамлекеттик чек араларды делимитациялоо жана демаркациялоо. Бул Кыргыз Республикасы тарабынан колдонулган Тажикстандын аймагында жайгашкан объектилер. Ошондой эле Тажикстан Республикасы тарабынан колдонулган Кыргыз Республикасынын аймагында жайгашкан объектилер. Бул жагдайда да принципиалдуу чечимге жетиштик деди ал. Ятимов тараптар өздөрү колдонуп жүргөн объектилерге туруктуу, үзгүлтүксүз кире алышарын, ал эми ар бир объект жайгашкан жер кайсыл өлкөнүн аймагында жайгашса, ошол бойдон каларын сүйлөшкөнүн айткан. Мындан тышкары Төрткөчө аймагы да ушундай принцип менен колдонуларын белгилеген. Булак Спутник Кежи. Орус армиясы канчага көбөйөт? Орусиянын армиясындагы кызматкерлердин саны дээрлик 170 миң адамга көбөйөт. Назар Ньюс маалыматтык порталынын билдиргенине караганда, Путиндин буйругуна ылайык куралдуу күчтөрдөгү аскерлердин саны 2 миллион 209 миң 130 адам болот. Анын ичинде 1 миллион 320 миң адам аскер кызматкерлери. Буга чейинки документте бул көрсөткүч 2 миллион 39 миң 758 адам болчу. Анын ичинде 1 миллион 150 миң 628 аскер кызматкери. Куралдуу күчтөрдүн штаттык санын көбөйтүүгө, атайын аскердик операцияга байланыштуу биздин өлкөгө коркунуч күч алышы жана НАТО улам кеңейип баратканы себеп болду. Булак Назар Ньюс Кежи. Кыргызстандагы көзөмөл кассалык машинага каршы митингдер. Садыр Жапаров комиссия түздү. Президент Садыр Жапаров базарларда наразычылыктар боюнча жумушчу комиссия түзүп, текшерүү жиберди. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алакөзов билдирди. Анын билдиришинче, комиссиянын жыйынтыгы менен министрлер кабинетинин чечими туурабы же базарда отурган соодагерлердин талабы туурабы белгилүү болот. Буга чейин Садыр Жапаров бир жылда соодасы 8 миллион сомдон ашпагандар 1 тыйын төлөбөйт деген. Бул деген соодасын жаңы баштагандар, акча айлантуусу аздар бутуна туруп кетсин деген саясат болчу. Азыр эми менин соодам 8 миллиондон ашпайт деген соодагерлердин соодасы 50дөн 100 миллионго чейин ашып кеткен фактылар аныкталып жатат. Ошол үчүн көзөмөл кассалык машина колдонгула деген талап болуп жатат. Кыскасы, жыйынтыгын комиссиянын чечиминен кийин жарыялайбыз деди ал. Эскерте кетсек, 30 ноябрда Бишкектеги Тордай базарында да митинг болгон. Ушул эле күнү Мадина базарынын соодагерлери да митингге чыгып, иш таштоо кылышкан. Андан кийин наразычылык акциялары Караколдо, Ошто дагы уланган. Булак Супер Кежи. Патент бизге ыңгайлуу. Көзөмөл кассалык машинага каршы акция иш таштоо менен коштолду. Өлкөдө соңку аптада кассалык контролдук аппараттарды милдеттүү түрдө орнотууга жана контейнерлерини электрондук эсеп фактураларды колдонууга каршылыгын билдирген соодагерлердин акциялары 5 шаарда уланып, айрымдары иш таштап жатат. Базардагы соодагерлердин митинги 29 ноябрда Ош облусунун Кара Суу районунда башталган. Бул окуядан кийин мамлекеттик салык кызматы стратегиялык объектилерге кирген базарларда иш жүргүзгөн ишкерлер өзгөчө салык режиминде иштей
аларын билдирген. Стратегиялык деп эсептелген базардагы ишкерлер 2024-жылдын 1-январынан баштап көзөмөл кассалык машина ЭТК колдонушпайт. Азыркы тапта стратегиялык объектилерге Дордой жана Оштогу Тураталы эл базары кирет. Эртеси 30 ноябрда жаңы салык саясатына каршы Бишкектеги Дордой, Орто Сай базарларынын соодагерлери да нааразычылык акциясын өткөрүп, Мадина базарында иштегендер иш таштаган. Соодагерлердин айтымында Бишкектеги бардык базарлардын ичинен эң эле кымбат аренда төлөгөн дал ушул Мадина базары. Өзүн Гүлжамал Аманова деп тааныштырган соодагер, эгер көзөмөл кассалык машина ишке кирсе, бир топ кыйынчылыктар жараларын айтты. Мен салыктан тышкары базардагы ордумадагы аренда төлөйм. Бул мен үчүн кымбатка турат. Соода жүгүртү. Көзөмөл кассалык машина менен боло турган болсо, товардын баары кымбаттайт деген соодагер. Ошондой эле ал өлкөдөгү жеңил өнөр жайга дагы таасирин тийгизет деп эсептейт. Материалдардын бардыгы кымбаттаса, тигүү цехтерине күч келет. Анан алардагы даярдаган товарын кымбат сатып башташат. Ошон үчүн биз бардыгыбыз патент менен эле калабыз деп чыктык дейт ал. Ал эми Аман Болотбековдун айтымында патент системасы соодагерлер үчүн ыңгайлуу. Биз мурундан бери эле патент колдонуп келгенбиз. Биз үчүн ыңгайлы. Көзөмөл кассалык машинанын иштөө системасын базарда анализ кылып көрүшөлүк да. Бийлик өкүлдөрү өнүккөн өлкөлөрдү мисал кылып жатышпайбы? Бирок биз Евросоюзда негизи патент менен иштейбиз деди. Парламентте Жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев мамлекеттик салык кызматы ишкерлерге салык саясаты боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзбөй жатканын айтып сынга алды. Чоң базарларга салык кызматкерлерин жибериш керек. Алар жеринде соодагерлер менен иш алып барып, салык режими боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү шарт. Анткени алардын көпчүлүгү кандай салык төлөй турганын билишпейт. Мен бул өкмөткө таң калып жатам. Иштесеңер иштегиле, иштебесеңер биз барып түшүндүрүп берели. Отурган бутаңарды кесип, ызычуу кылып, элди көтөргөн атасыңар. Дордой менен Кара Суу базарлары кезинде Орто Азияны кармап турган базар болчу. Азыр эми абалын карагыла, деди Төлөбаев. Кече 1-декабрда Ош Талас жана Ысык көлдүн Каракол шаарындагы базарлардын сатуучулары митингге жолугушкан. Алар жаңы жылдан тарта киргизиле турган өзгөчө салык режимине нааразычылык билдирип, патент системасын калтырууну талап кылышкан. Ушундай эле талап менен Бишкектеги Аламөдөн базарынын соодагерлери да нааразычылык акциясына чыгып иш таштаган. Ал эми Бишкектеги Мадина базарынын соодагерлери өлкө башчы Садыр Жапаровго кайрылуу жасап, жаңы жылдан тарта киргизиле турган өзгөчө салык режимин кайра карап берүүнү суранышкан. Ал арада милиция Дордой базарында нааразычылык акция учурунда бир адамды жумалап, денесине залал келтирген деген чек менен бир кишини кармап кеткени маалым болгон. Буга чейин да көзөмөл кассалык машина жана эсеп фактураларын колдонууга каршы болгон бир катар соода түйүндөрү жана базарларда иштеген соодагерлер нааразычылык акциясын уюштуруп келишкен. Булак Супер Кежи. Газа тилкесинде кайрадан согуштук аракеттер башталып, 200 адам каза болду. Кече 1-декабрда Газа тилкесиндеги согуш кайрадан жанданып, 24 сааттын ичинде болжолдуу 200 адам каза болду. Бул тууралуу бүгүн 2-декабрда чет элдик басылмалар жазып чыкты. Маалыматтарга караганда, жума күнү эртең менен Израилдин Газа тилкесиндеги агрессиянын натыйжасында 178 адам набыт болду. Ал эми 589 тургун жаракат алган. Алардын көбү аялдар жана өспүрүмдөр экендиги аныкталды. Кече таңда Израилдин коргонуу армиясы палестиналык Хамас кыймылын келишимди бузду деп айыптап, Газа тилкесиндеги согуштук аракеттерди кайрадан баштаганын жарыялаган. Ал эми Палестина бийлиги Израилдин мындай агрессивдүү аракеттер үчүн АКШны айыптады деп айтылат маалыматта. Буга карабастан, тараптар ого чыгарууну токтотуу боюнча жаңыдан сүйлөшүүлөрдү улантышууда. Бул анклавда гуманитардык цунами болоорун алдын ала айткан. Анткени ал жердеги эл алсырап, жаңы чакырыктарга туруштук бере албайт. Булак Супер Кежи.